Саламатсыңарбы, урматтуу кичинекей бөбөктөр. Мен силерге азыр Арман-ай аттуу кыргыз эл жомогун айтып берейин. Илгери өткөн замандарда бир карыя киши баса турса эле Арман-ай, Арман-ай деп жүрчү экен. Бул карыянын топпузар курдашы болуптур. Бир күнү ошол курдашы: "Бу сен дайым эле Арман-ай деп жүрө бересиң. Эмнеге арман кыласың? Бала чакаң бар, төрттүлүгүң шайман шай" деген экен. Ошондо карыя: "Эй, менин арманымды уга турган болсоң, балдарыма айткын, элди чакырып тамак берсин. Арманымды ошондо айтамын" дейт. Курдашы карыянын айткан сөзүн анын балдарына айтат. Балдары бээ союп, элге тамак беришет. Ошондо карыя: "Мен жашымдан жетим калган элем. 20 жашымдан бир байдын малын кайтарып оокат кылып жүрдүм. Күндөрдүн биринде багып жүргөн койлорума карышкыр тийип, бир тобун кырып кетет. Бай кыжырына чыдай албай, мени төөнүн чылгый терисине салып, анан оозун тарамыш менен тигип, бир жерге алып барып таштайт. Чылгый тери ысык күнгө кургап, өпкө боорумду куушуруп, кечки салкында кайра кенеле калып, айтор алымды кетирип жүрдү. Эл жайлыгы көчкөндө бай мени бир төөгө тең кылып артты да бир келинге жетелетип койду. Мен жүктү улам бир жагына салмагымды салып, акырын оодарып коёмун. А келин болсо улам оңдоп коюп жүрүп отурду. Ошентип келин аябай убарып алды. Көч узап, келин артта калды. Кеч кирип кетти окшойт. Келин мени таштап, төөсүн жетелеп кетип калды. Мен эми жырткычтар жеп кетеби деп аябай коркуп, калтырап жаттым. Бир маалда нөшөрлөп жамгыр жаады. Чылгый тери бошоп шалбырады. Тарамыштын тигишинен үзүп, териден түн ортосунда чыктым. Карасам бир үңкүр турат. Ошондо түнөп, эртең менен карасам, аябай жакшы кийинген бир мырза келатат. Аны көрүп кайра үңкүргө кире качтым. Бир маалда жигит ал үңкүргө кирип: "Үңкүрдөгү адам, бери чык" деди. "Жылаңачмын, уялып турамын, баатыр" дедим мен. "Жылаңач болсоң, ушул үңкүрдөн чыкпай турган, мен сага кийим алып келип беремин" деп ал чапкан бойдон кайра кетти. Күн чыгаарда бир таңга кийим алып келип берди. Кийимди кийип, үңкүрдөн чыксам, бир жаш, сулуу жигит турат. Ал: "Сен эмне болгон адамсың?" деп ал жайымды сурады. Мен төкпөй чачпай баарын айтып бердим. Мени жоргосуна учкаштырып алып, бир байдыкына алып барды да байга: "Бул сенин үйүңдө 10 күн турат. 10 күндөн кийин алып кетемин" деп чуу коюп жөнөп кетти. Баягы жигит 10 күндөн кийин келип, мени учкаштырып, бир жерге алып келди. Келсек, бир кара кашка аттын жанында эки көзү толтура жык толгон бир куржун турат. Ал куржунду экөөлөп атка салдык. Анан: "Атка мин" деди. Мен атка миндим. "Эй жигит, мен кызмын. Кыз экенимди ата энемден башка эч ким билбейт. Ушул элге болушмун. Элди мен бийлеп, мен башкарамын. Менин никемди сага буйрган экен. Жүр кетти келиңе" деди. Жүрүп кеттик. Бул кантип эле кыз болсун? Кыз дагы болуш болуп, эл башкармак беле. Эми мунун кыз экенин кантип билемин деп кете бердим. Жүрүп олтуруп, бир дарыяга туш келдик. Ошол жигиттин кыз экенин анык билейин деген максат менен: "Ой, мен ысып кеттим. Мына бул дарыяга киринип алалы" дедим. Жигит: "Бул дарыяга түшүүгө болбойт. Жылаан, жаян көп. Ал бизди тартып кетет" деди. Мен болбой, "Киринели" дей бердим. "Мейли, мен түшөйүн. Сен менден көзүңдү айырбай карап тургун. Эгерде жаян чыкса ат" деп мага жаасын берип, өзү сууга кирди. Мен жигиттин кыз экенин анык билип, сүйүнгөнүмдөн жаяндын келээрин унутуп коюп турмун. Кызды жаян тартып кетсе болобу? Ошентип, кызымдан ажырап калдым. Ченде жок күйдүм, быштым. Бирок колумдан эмне келмекчи? Күчүмдү ыйлоого чыгардым. Кыздын куржунундагы алтыны жана боз жоргосу менен 4 жагым кыбыла болуп, ушул даражага жетип, кадырлуу болдум.
азап тозоктон ажыраткан ошол кыз менен бирге олтуруп чай ичпегениме, бир сырдашып сүйлөшпөгөнүмө армандуумун. Бул арманбы жокпу? Арман-ай, деп сөзүн аяктады. Урматтуу кичинекей бөбөктөр, ушуну менен кезектеги жомогубуз соңуна келип жетти. Уктурууну даярдаган Абдурахман Абдывалиев. Саламатта калгыла.